Кезінде Орусияда мигрант болуп иштеп жүргөн Каныбек Эсенгелдиев Ташкөмүр шаарында балдарды кол күрөшкө машыктырып жатканына 8 жылдын жүзү болду. Алгач чакан шарты жок жайда спортчуларды даярдаган Эсенгелдиев бир нече жыл аракет кылып заманбап спорт зал курдурду. Ага дем берүүчү гранттын эсебинен 2.100.000 сом сарпталган. Ал эми ичиндеги шаймандарын дем берүүчүлөрдүн жардамында толуктаган. Негизи бул дем берүүчү грантта ичиндеги шаймандары анын ичинде жок. Капитальный ремонт болгон. Шаймандарды биз өзүбүздүн күчүбүз менен, элдин күчү менен, тааныш достордун, окуучулардын күчү менен, өзүнүн аракети менен калган толтургам да. Анан бул жерде бир эле машыгуу жолу, бир эле кол күрөш эмес. Бул жерде пауэрлифтинг, гиревый спорт, ошол спортторду кошуп алып кетебиз. Спортзал чакан болгону менен мында кол күрөшкө кызыккан 200дөй бала кезектешип машыгат. Алардын арасында Жалал Абад облусунун аймагынан сырткары Ош облусунан да спортчулар бар. Ташкөмүрдөгү спорт залдын дагы бир өзгөчөлүгү мында ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, жашы улуу инсандар да машыгат. Алардын бири 14 жаштагы Элнур Узбеков, ал биринчи топтогу майып. Анткени менен 1,5 жылдан бери спорттун кол күрөш түрү менен машыгып келет. Күн сайын денеси чыңдалып баратканын айткан Элнур алдыда кол күрөш боюнча дүйнө чемпиону болуу максаты бар. Уже залга келгенде күчтүү болуп калдым. Анан мен апамдан сурадым, кол күрөшкө машыкса болобу? Ал ооба болот деп айтты. Мен катыштым. Азыр уже күчтүү болуп калдым. Мен чемпион мира болом. Каныбек Эсенгелдиев 8 жыл аралыгында 2 дүйнө чемпионун чыгарды. Алардын бири 20 жаштагы Өткүр Аскат уулу. Өткүр кол күрөш ирими уюшулгандан тарта машыгып жаткан балдардын сап башында. Ал дүйнөлүк жана азиялык мелдештерде Кыргызстандын желегин желбиретип келет. Биринчи жолу чемпионат мирге 2017 жылы Венгрия мамлекетинин Будапешт шаарында бардык. Ал жактан 3-чү орунду алып калдым, тилеки бар сол колдон. 2018 жылы Турцияга бардык, Анталия шаарына. Ошол жактан сол колдон 2, оң колдон 1-чи месттен алдык. Ол 2019 жылы Румынияга барып сол колдон 2-чи месттен алдык. Азиядан 3-чү месттен алдык, 2-чи месттен алдык. Кубок Азиядан да 2-чи месттен алдык. Кол күрөштө мыкты болуу үчүн денени ар тараптуу өнүктүрүп, эң негизгиси билектин булчуңдарын чыңдоо зарыл. Каарманыбыз кол күрөшкө машыгуу үчүн атайын сатып алынган шаймандын деле анчейин зарылчылыгы жок дейт. Көмүр салган, ун салган, кант салган эле чирте каптарды алып келип эле ошолор менен эле машыктыр чыкты. Азыр деле ошону биз токтотпойбуз. Себеп дегенде үй шартында ошол капка таштан салып эле машыксак болот да. Себеп дегенде азыр просто биз мондай темирлерди илгич кылып жасап койгонбуз, ыңгайлуу болуш үчүн кошконго. Ушуну мондай кылып көтөрсөң, именно кол күрөшкө пайдалуу жактары көп да. Мондай кылып көтөрөбүз, чтобы запястье күч келиш үчүн мондай кылып. Каныбек Эсенгелдиев кол күрөшкө кызыккандарды акысыз эле машыктырат. Учурда ал Ташкөмүр шаардык балдар чыгармачылык үйүндө кол күрөш иримин жетектейт. Ал кол күрөшкө бала чагынан эле кызыгып, спорттун бул түрүнүн Кыргызстанда өнүгүшүнө өз салымын кошуп келет. Башка спорттордо мисалы 1 минут же 5 минут же 10 минут күрөшсө же мушташса, бизде 1 секундада утулуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бизде техникадагы, тарамыштардагы, психологически да бүт жактан даяр болуш керек. Ошон үчүн 1 секундада биз утулабыз же утабыз. Андан кийинкиси, мисалы башка спорттордо динамический болсо, в основном тренировкалар. Бизде тренировкалар ошонусу менен өзгөчөлөнөт да. Себеп дегенде бизде мисалы үчүн турникке тартындыкпы? Турникке тартынсак мында динамика дейт да. Бүткөндөн кийин, андан кийин статикада кармап турабыз. Каарманыбыз учурда 37 жашта, 2 уул, 1 кыздын атасы. Анын атасы шахтер болсо, апасы үй кожойкасы болгон. Калыбек Учкунбайұлы, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.